Мурас телестудиясынын кабарчылары жана мен Айсулуу Сүйүнбек кызы Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин соңку жаңылыктар менен тааныштырууга даярбыз. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жаз чакырган жаңы жашоонун башаты болгон Нооруз майрамы ошомпуда кандай белгиленди? Нооруз майрамын улай улустун улуу күнү быйыл Ош шаарында мамлекеттик деңгээлде белгиленип, өлкө башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда өттү. Окуу жайда тарыхчыларга арналган тегерек стол уюштурулуп, анда элдик революциялардын Кыргыз тарыхындагы орду талкууланды. Окуу жайдын 100 жылдыгына карата музыкалык педагогикалык факультетинин таланттары отчеттук концерт койду. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде Ноорузга карата түрдүү самалыктар уюштурулуп, окуу жайда бул майрам жогорку деңгээлде белгиленди. Катарда университеттин колледжинде энетил улуттун уңгусу күнү өрбөс мурас аталышында кафедралар аралык кароо сынак өткөрүлдү. Мында кыргыздын каада салттары, үрп-адаттары, улуттук оюндары жана элдик ырлар аткарылып, катышуучулар кызуу таймаш курушту. Натыйжада кайсыл кафедра жеңишке жетти? Кененирээк кийинки сюжетте баяндалат. Иш-чара 21 март берекелүү Нооруз майрамына карата уюштурулуп, ага окуу жайдын ректору Бекмурза Зулуев, университеттин окуу иштери боюнча проректору Каныбек Райымбеков, колледждин деканы Токторбай Кырбашев баштаган профессордук окутуучулук жамаат жана студенттер көп болушту. Жаз бул үмүт, жаз бул эртеңки келечек дейт. Ошондуктан бекеринен ата бабалар айтпаса керек, өлбөгөн кулга жаз келди деп. Жаз келгенде бардыгына жан кирип, үмүт келип, бардык ушу жазында эгин тегин эгип, элдин келечегин ойлоп, ушул алас айтышып, элдин эртеңки келечеги боюнча биздин ата бабалар бекеринен ушу жакшы ниет кылбаса керек. Мелдешке колледждин 6 кафедрасы жигердүү катышып, мында алар өз таланттарын тартуулоо менен командаларынын намысын коргошту. Саамалык ата бабалардын салтын улап, аны өнүктүрүү, таланттууларды эл алдына алып чыгуу, кыргыз элинин каада салтын, үрп-адатын наркын даңазалоо жана эни тилди кадыр баркын көтөрүү максатында колледждин мамлекеттик тил кафедрасы тарабынан уюштурулду. Ордулуу Оштун куту, ооматтуу билим журту болгон Ош мамлекеттик педагогикалык университетин быйыл 100 жылдык юбилейин белгилеп жатабыз. Атайын Нооруз майрамына карата энетил улуттун уңгусу көөн өрбөс мурасы аттуу иш-чараны мамлекеттик тил кафедрасы тарабынан уюштурулуп, колледжибиздеги калган 6 кафедра атайын элдин каада салтын, улутубуздун жакшы жөрөлгөлөрүн ошону көрсөтүп берүүнү максат кылганбыз. Мына азыр ошол иш-чарадан үзүндүлөр жүрүп жатат. Иш-чара окуу жайдын спорттук аянтчасында уюштурулду. Мында катышуучу кафедралардын жамааты улуттук оюндарды жана куда түшүү, кыз узатуу, келин алуу, баланы бешикке салуу, тушоо кесүү сыяктуу кыргыздын улуттук каада салттарынын сахналык көрүнүштөрдү жандуу аткарышты. Биздин кафедрага кызды келинди киргизип алуу түшкөн экен. Салтта биз келинди киргизип алдык, азыр аткардык. Көркөм окуубузду да аткардык, бирок бүгүнкү иш-чара аябай сонун өтүп атат. Бул өзү негизинен ушундай тез өткөрүлүп турса, бул бизге азыркы жаштарга деле үлгү болгудай. Бул менен бирге сынактын жүрүшүндө катышуучулар ата журт, эни тил темаларында акындардын патриоттуулук сезимди козгогон ырларынан көркөм айтышып, элдик ырлардан оон созоп, көрүүчүлөргө майрамдык маанай жаратышты. Жыйынтыгында калыс тартоонун чечими менен 3-орунду информатика жана математика кафедрасы, 2-орунду мектепке чейинки педагогика жана жекече усулдар кафедрасы, ал эми 1-орунду башталгыч класстын педагогикасы жана усулу кафедрасы багындырды. Жеңүүчүлөргө уюштуруу тобу жана профсоюз комитети тарабынан баалуу белектер, акчалай сыйлыктар жана ыраазычылык баракчалар тапшырылды. Бул иш-чарага биз даярданганыбызга 1 айдай 20 күндөй
убакыт кетирдик, аябай эмгектендик. Кафедрада мугалимдер дагы аябай чыгармачыл мугалимдер абдан көп. Мен ушул эфирден пайдаланып өзүм кафедрама абдан чоң ыраазычылык билдирем. Биз аябай кыргыздын улуттук кийимдерин Бишкектен бери өзүбүз ушул белдемчилерди заказ кылып тиктирдик. Ушул майрамга биз олуттуу түрдө мамиле жасадык. Музыканттар менен иштегенге аракет кылдык. Ошол кыргыздын улуттук салтын, наркын көрсөтүш үчүн биз аябагандай чоң аракет кылдык. Белгилей кетсек, сынактын алгачкы туру мамлекеттик тилде окуткан мыкты окутуучу 2025 аталышында болгон. Ага ылайык буга чейин ар бир кафедрадан бирден окутуучу сабак өтүп, анда уюштуруу тобунан түзүлгөн комиссия сабактарга катышуу менен өз баасын берген. Аталган иш-чара окуу жайдын 100 жылдыгына карата жана Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгынын алкагында уюштурулган. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Эрнест Жаныбеков, Ошампо жаңылыктары. Ош шаарында Нооруз майрамы быйыл жогорку деңгээлде белгиленип, президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өттү. Ага ылайык шаардын Борбордук аянтында боз үйлөр тигилип, 1000ге жакын бийчилерден, ырчы актерлордон турган топ чоң программадагы концерт коюп, катышуучуларга майрамдык маанай тартуулашты. Бул менен бирге спорттук мелдештер өткөрүлүп, сүмөлөк кайнатылып, көп улуттуу диаспоралардын маданияты чагылдырылды. Майрамдык салтанаттын жүрүшүн кабарчыбыз Айданек Сагынбек кызы тааныштырат. Нооруз шаңы быйыл Ош шаарында мамлекеттик деңгээлде белгиленүүдө. Ага ылайык шаардын Борбордук аянтында өлкө башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда майрамдык салтанат өтүп жатат. Саамалыктын алкагында алдыда концерттик программа уюштурулуп, шаар тургундарына майрамдык маанай тартууланат. Майрамдык программа Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Ош шаардык маданият башкармалыгы менен биргеликте даярдалган. Борбордук аянтта өтүп жаткан салтанатка президент Садыр Жапаров катышып, ал кыргызстандыктарды көктөм майрамы менен куттуктады. Бүгүн мен мына ушундай аталар салтын улап, айланасы көрккө бөлөнгөн, береке куту төгүлгөн Ордолуу Ош шаарынан жалпы кыргызстандыктарды дүйнөнүн булуң бурчунда болсо да ар дайым жүрөгү мекендеп соккон мекендештеримди бүгүнкү Нооруз майрамы менен чын дилимден куттуктап, жамы журтума молчулук, ыйман ынсап, акыл парасат, ырыскы, береке тилеймин. Нооруз майрамыңыздар менен кутман элим. Кыргыз эли бул Нооруз майрамын улуу майрам катары майрамдап келишкен. Ушул күн бүгүн да мына биздин Ош жергебизде өтүп атат. Өткөндө да өзгөчө деңгээлде шаардыктардын маанайы жакшы, өзүңөргө белгилүү болгондой Ош шаарында бүгүн өтө масштабтуу чоң өзгөрүүлөр, иштер жүрүп жатат. Саамалыкка Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору Бекмурза Зулуев баштаган окутуучулар жамааты да күбө болушту. Иш-чаранын жүрүшүндө 1000ге жакын бийчилерден жана ырчылардан турган топ жаз майрамын сахналаштырып, шаар тургундарына майрамдык маанай тартуулашты. Бүгүнкү биздин Ош шаарыбызда өтүп аткан Нооруз майрамына каратакы чоң иш-чарага президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү келип катышууда. Ошон үчүн шаарыбызда абдан майрамдык шагырын абдан жакшы. Ошондуктан мен Ош шаарынын тургундарын, мекендештерди ошо жазгы Нооруз майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мамлекетибизде дайым тынчтык болуп, дайым ушундай майрамдык шаңда жүрө беришине мен тилектешмин. Майрамыңыздар менен. Ал эми Борбордук аянттын сол тарабында ар улуттан куралган 13 диаспоранын өкүлдөрүнүн катышуусунда жарманке өткөрүлдү. Катарда окуу жайдын жамааты да көргөзмөгө активдүү катышып, казак, жапон элинин маданиятын чагылдырышты. Нооруз омедете гозаймас. Бүгүнкү көрсөтмөдө биз Жапон элинин улуттук тамагы, суши жана улуттук баалуулуктары көргөзмөлөрүн койдук. Анан азыр бир аздан кийин президентибиз келгенде биз улуттук бийин биздин студенттер көрсөтүп беришет.
бүгүн ушул учурдан пайдаланып кыргыз элимди жыл тогошкон 21 март Нооруз майрамы менен куттуктайм. Элден калбай биздин окуу жайдагы ушул биздин улуу президентибизди тосуп алганы турабыз. Биз үчүн аябай жакшы күн деп айтабыз. Анан бизге казактардын маданияты түштү. Биз бүгүн ошол казактардын колдонгон буюмдарын, тамак аштарын алып келдик. Андан сырткары биздин музыкалык педагогикалык факультеттин окутуучулары ушул казактын улуу күүсүн аткарып беришмекчи. Ошондой эле улуттук тамак аштардын, кол өнөрчүлөрдүн буюмдарынын жана улуттук кийимдердин жарманкеси көрсөтүлдү. Бул менен бирге улуттук спорттун түрлөрү боюнча да мелдештер өткөрүлдү. Негизинен Нооруз майрамы Ош облусунун бардык райондорунда, жерлерде кызуу белгиленүүдө. Айданик Сагынбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошомбо жаңылыктары. Окуу жайдын гуманитардык факультетинде тарыхчыларга арналган тегерек стол уюштурулду. Иш-чара аталган факультеттин тарых кафедрасы тарабынан уюштурулуп, мында 2005 жылдын 24 мартындагы жана 2010 жылдын 7 апрелиндеги элдик революциялардын кыргыз тарыхындагы ордо талкууланды. Тегерек столдун жүрүшү кезектеги материалда. Тегерек столго тарых илимдеринин доктору профессор Балтагул Нурунбетов баштаган тарых илиминин кандидат доценттери Сыдык Смадияров, Талайбек Жаркынбаев, Сатимбай Осмонов, Гулжамал Бекмурзаевалар жана тарых кафедрасынын окутуучулары, студенттери катышты. Алгач катышуучуларга Жоогазынын ыңкылабы деген аталыш менен тарыхка кирген окуяны камтыган видео тасма көрсөтүлдү. Мына бүгүн Ош педагогикалык университетинде өтүп аткан тегерек стол ушунун айлана чөйрөсүндө сөз болуп атат да. Көбүнесе областыбыздагы окуу жайдын илимпоздору келип, бул маселе талаш, бул токтобой турган талаш. Көптөгөн окуучулардын пикиринде бул революция деп аталса, кээ бирлер жөн эле төңкөрүш деп айтат. Андай болгон учурда дагы бул элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин тарыхындагы өзүнүн орду бар bir окуялардан болот да. Мында катышуучулар 2005 жылдын 24 мартындагы элдик революция кыргыз элинин тарыхый өнүгүүсүнө жол ачкан негизги окуя жана 2010 жылдын 7 апрелиндеги тарыхый окуяга карата революция түшүнүгүнүн алкагында кызуу талкуу жүргүзүштү. Жыйынтыгында илимпоз окумуштуулардын пикирлери талкууланып, тегерек столдун резолюциясы кабыл алынды. Эгемендүүлүк жылдарындагы эң бир мындай маанилүү олуттуу окуялардан болуп саналат да. Анан бул окуяларга азыркы күнгө чейин ар кандай пикирлер айтып келатат. Мына ошол маселенин айланасында тарыхчылар, башка коомдук илимдердин өкүлдөрү, социологдор, конфликтологдор ортосунда пикир алыштык, жакшы ой пикирлер айтылды, көз караштар. Акырында ошол ой пикирлердин, талаш тартыштардын көз караштардын негизинде атайын резолюция кабыл алынды. Эми мындай иш-чаралар өтө бериш керек. Мунун мындай пайдасы гана бар. Себеби студенттер катышты, магистранттар катышты, алар дагы ушул эки окуя жөнүндө кыргыз илимпоздорунун түштүктөгү кыргыз илимпоздорунун коомдук илимдердин өкүлдөрүнүн мындай көз караштары, маалыматтар, кандай адабияттар бар, тарыхнама жөнүндө мен ойлойм жакшы бир маалыматтарды алышты. Мындай иш-чаралар улана бериш керек. Белгилей кетсек, Саамалык Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын 2025 жылдын 3 мартындагы номер 24-22-13 сандуу атында көрсөтүлгөндөй, 24 март элдик революция күнүнүн 20 жылдыгына жана 7 апрель элдик апрель революциясынын 15 жылдыгына карата уюштурулду. Тегерек столдун максаты ошол 2005 жылы 24 марттагы жана 2017 апрелдеги болгон биздин ушул революция деп аталган элдик революциялардын чындап эле ошол революция болгонбу же жөн гана төңкөрүш болуп калдыбы, ал кайсы маселелерди чечти эгерде ал революция болсо деген ушул пикирлерди мындай айтып коомчулукка жеткизип анан максат болгонда. Ошон үчүн биздин шаардагы көрүнүктүү тарыхчыларды чакырдык. Аны көрдүңөр, Сыдык Акунович келди, Талай Жаркынбаев агай келди, Туудан Осмонов Сатимбай агай келди, Гүлжамал эжекелер келди. Ошолор бүт тарыхчы окумуштуулар келишип, бүт пикирлерин айтып, бизге бергенге аракет кылышты. Эми андан аягында, тегерек столдун аягында ошол окумуштуулардын пикирлеринин негизинде биз резолюция кабыл алдык. Айданик Сагынбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошомбо жаңылыктары.
Университеттин музыкалык педагогикалык факультети тарабынан жыл сайын отчеттуу концерт уюштурулуп, мында кафедранын жамааты өздөрүнүн 1 жылдык иш-аракетинин натыйжасын көрсөтүп келишет. Бул ирет факультеттин Кербен фольклордук ансамблі өз чыгармачылыгын тартуулап, иш-чарага университеттин ректору Бекмурза Зулуев баштаган профессордук, окутуучулар жамааты жана студенттер көп болушту. Теманы кабарчыбыз улантат. Мында окуу жайдын музыкалык педагогикалык факультетинин алдында окутуучулардан түзүлгөн Кербен фольклордук ансамблинин таланттары университеттин 100 жылдыгына карата жогорку деңгээлдеги отчеттук концертин тартуулашты. Кербен фольклордук тобун түзүлгөнүнө 2 жыл жүз болуп калды. Эми биз быйылкы жылда ушул окуу жайдын 100 жылдыгына карата биз өзүбүз бир чоң программада концерт даярдадык эле. Ошол биздин репертуарыбызда жалаң элдик күүлөр, элдик ырлар, ошол улуу муундагы чыгармаларды, мурдагы унутта калып кетип аткан чыгармаларды жаңы муун менен аралаштырып, ошол орто муунду кошуп, ошол 3 муунду бириктирип туруп, биз ушундай бир топ түзүлүп, максатыбыз ошол 100 жылдыкка белегибиз болсун деп, коңшулаш университеттерге, коңшулаш райондорго өзүбүздүн ушул концертибизди тартуулап, быйылкы жылда ошол 100 жылдыкка белек кылайлы деген максатыбыз бар. Салтанаттын жүрүшүндө Аптапкан Нышанова баштаган талант ээлери кыргыздын улуттук аспаптары жана башка элдердин түрдүү аспаптарын чертип, ансамблдин коштоосунда элдик ырлар жана элдик дастандар, түрдүү чыгармалар аткарылып, кыргыз күлөрү жаңырып, манас айтылып, иш-чара көрүүчүлөрдүн кызык колдоосу менен коштолду. Бүгүнкү концерт иш-чара өтө мыкты деңгээлде өттү. Биз дагы келечекте ушул окутуучулардай болобуз деп сыймыктануу менен бул концертти көрүп отурдук. Саамалыктын соңунда ректор Бекмурза Зулуев сөзгө чыгып, Кербен фольклордук ансамблинин бүгүнкү концерти жогорку деңгээлде коюлгандыгын баса белгилөө менен алардын алдыдагы чыгармачылыгына ийгиликтерди каалап өттү. Анан бүгүнкү ушул аспаптар ушунчалык бир сонун, анан эң жакшы кульминация кээде зериктирбейт, кээде ашып кетет эле да. Азыркысында Туратага ушунчалык жеткизип туруп токтотуп койгонуңуздар дагы мына залда отурган адамдар. Салтка айланган бул саамалык билим берүү жана аны окутуунун усулу кафедрасы тарабынан жыл сайын уюштурулуп, мында кафедранын жамааты өздөрүнүн 1 жылдык иш-аракетинин натыйжасын көрсөтүп келишет. Белгилей кетсек, алдыда аталган факультет тарабынан атайын декада уюштурулуп, хор жамаатынын, вокалисттердин жана инструменталисттердин отчеттук концерт өткөрүлмөкчү. Мунун өзгөчөлүгү жалаң окутуучулардан түзүлгөн состав. Көпчүлүк музыкалык окуу жайларда жалаң окутуучулардан түзүлгөн состав жок да. Анан да бизде экинчи өзгөчөлүк мугалимдер менен студенттердин арасында бизде сводный хорубуз бар. Ошонун биринчиси мына ошол фольклордук топтун отчеттук концертин бердик. Айсезим Калбаева, Энис Жаныбеков, Ошемпу жаңылыктары. Университеттеги соңку жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кабарлардын дагы кененирээк топтомун Ошемпунун расмий сайтынан, социалдык баракчаларынан жана YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Берүү алдыда студиянын башка көрсөтүүлөрү менен уланат, бизден алыстабай туруңуздар. Кыздар саламатсыздарбы? Биз сурамжылоо жүргүзүп жаттык эле. Аракет кылып көрбөйсүңөрбү? Бул оңой эле суроолор. Кыздар. Бул оңой эле суроолор. Бул оңой эле суроолор. Экөөбүз кыргыз тилчи болуп билбесек уят. Бул кыргызча сөз да? Кыргызча. Күндүн жылуу нурунда магдырап, олтуруп сүйлөштүк. Вообще түшүнбөйм да. Жазык не?
Эчке жазык деген эмне деген? Белдүү туугандарың барбы деген сөз ушундан келип чыккан да. Точно билбейт экенмин ушунчу. Башка сурабайчы. Окуп койсаңыз? Мандыкер деп кимди айтабыз дейт. Уккансыңбы? Укпапмын. Магдыра. Түшүнбөйм. Магдыра деген уккан эмесмин, биринчи жолу угуп атам. Мага сөздү биринчи жолу угуп атам чындап. Билбей калдым. Майли билбей калсаңыз чыгарбайсыз. Бир аракет кылып көрөсүз. Бүгүнкү күндө жаштардын көркөм чыгарма бул жакта турсун, катардагы китептерди окуганга дагы убактысы жоктой сезилет. Кээде күнүнө 15 жаңы сөз болсо дагы билип алсам дейбиз. Мурас телестудиясынын Сиз билесизби берүүсүндө бүгүн студенттер менен биргеликте бир катар күнүмдүк жашоодо сейрек колдонулуучу сөздөрдүн маанисин чогуу билебиз. Анда эмесе кеттик. Черин жазуу деген кандай түшүнөсүз? Черин жазуу. Черин жазуу дегенде. Манайын көтөрүү. Дагы? Мисалы, черин жаза эс алды дегенде. Көңүлүн көтөрүү. Өбөк деген сөз кандай маанини билдирет дейт. Өбөк деген биринчи жолу. Өйдө да өбөк күйдө жөлөк болуу деп коет го. Андай жакшы жүрүр деген маанини билдирет. Жок, дагы аракет кылып көрчү. Мага келди ат, бирок оозум менен айтып берет айткам. Устукан деген эмне? Устукан деген бул малды жиликтегенде конокторго берет го, ошону устукан дейт. Өбөк деген сөз кандай маанини билдирет? Өбөк деген мындай жардамчы, үйдө өбөк чөлөк болсундай жардамчы болуп, колуна кол, бутка бут болуп деген мааниде да. Черин жазуу дегенди кандай түшүнөсүз? Кандай болгон? Черин жазуу. Мисалы, черин жаза эс. Көңүлүн, көңүлүн көтөрүү деген сыяктуу, көңүл ачуу деген сыяктуу. Өбөк деген сөз кандай маанини билдирет? Ылдыйда жөлөк. Өйдө өбөк, ылдыйда жөлөк деген макал бар. Өбөк деген. Ошондо кандай маанини билдирип калат? Өйдө өбөк. Өбөк байы. Кандай макал берип турчу? Өбөк деген сөз кандай маани? Өбөк. Экөөбүз кыргыз тилчи болуп билбесек уят. Өйдө өбөк мындай неме жөлөк болуп, адамдар бири-бирине жардам берип, жөлөк болуп, бири-бирине мындай кандай жардам берип, моральный жактан, руханий жактан жардам берүү деп ойлойм. Алсак болобу? Шуга жооп бергиле, дагы жеткиргиле, жетпей атат. Ошо ар бир адам өзүнүн кыйынчылык мезгили болот. Ошо кыйынчылык мезгилинде ошол адамга жардам берген адамды өбөк деп эсептесек, жардам берип, жакшы сөз, жылуу сөз менен жардам берсек болот. Мисалы да эми ошол да кандай десем экен. Рахмат жан. Магдира дегенди кандай түшүнөсүз? Магдыра. Бул кыргызча сөз да? Кыргызча. Жок, мен өзбекстандыкмын да бул сөз билбейм, түшүнбөйм турусу. Беделдүү деген кандай түшүнөсүз? Бул адамдарга карата айтылган сөз, мисалы, беделдүү адам, беделдүү инсан дейт го. Ошондо кандай болуп калат? Черин жазуу деген кандай түшүнөсүз? Чер деген андай. Мисалы үчүн ырдап дегендей маанинде. Ошо эс алдым да кийин боюнча. Анда ырдап эс алды деп койсо деле болот да. Анда эмнеге черин жазуу деген сөздү пайдаланабыз биз? Черин жаза эс алды. Черин жаза эс алды дегенде ошол мен түшүнүм боюнча чын айтып. Ырдап эс алган ушу черин жаза эс алды десек. Беделдүү дегенди кандай түшүнөсүз? Беделдүү дегенде мен түшүнүм боюнча ишке шыктуу адамбы? Көп иштеген адам. Беделдүү адам, беделдүү инсан дегенде. Беделдүү инсан да дейт го. Анда таанымал инсанбы? Эмгекчил? Же болсо? Билет. Магдыра дегенди кандай түшүнөсүз дейт. Магдыра деген. Жанагы ол күндүн жылуу нурунда магдырап, олтуруп сүйлөштүк. Ошондо магдыра деген сөз кандай маанини билдирип калды? Магдыра деген Мындай жан дүйнөңдө рахат да. А если не получится такое? Эч нерсе болбойт. Жазык дегенди кандай түшүнөсүз? Вообще түшүнбөйм да.
Орысча? Жоқ. Нет, жаздық қой. Жаздық. Это орысчасын айтпайсыздар ба? Нет, это ошол сөздің орысчасын айтсаңыздар мен түсіндіріп беремін. Ушул сөз керек болуп да бизге. Жаздық не? Эчке жаздық деген не деген? Беделдүү дегенди кандай түшүнөсүз дейт. Беделдүү деген бул адамдарга тиешелүү сөз да. Адамдын мисалы алгандай адам. Ал беделдүү адам дегенде анын мисал үчүн мансабы болушу мүмкүн. Беделдүү дейбиз. Анын артында тууган уругу, белдүү туугандарың барбы деген сөз ушундан келип чыккан да. Кадыр бартуу, абройлуу адам, беделдүү адам. Каниет дегенди кандай түшүнөсүз? Каниет деген эмне? Каниет кылдым деп башакта. Каниет шүгүр келтирдим деген бе? Шүгүр келтирдим. Дагы эмне дейт эле? Синонимдерин айтып көрөрсөң? Каниет болуу. Шүгүр келтирүү. Разы болуу. Далалат сөзү кандай маанини билдирет? Далалат жок, уккан эмес болчу. Беркегиле. Жазык дегенде кандай түшүнөсүз дейт. Жазык? Жазык. Точно билбейт экен ушунчу. Далалат сөзү кандай маани билдирет? Мисалы, бул жумушту аткарууга өтүндүм, сурандым, далалат кылдым деген мааниде болсо керек. Ошондо бир нерсени аткарууга болгон аракет деп ойлойм. Демилге десек болот. башка суралайынчы. Окуп койсоңуз. Жазык дегенде кандай түшүнөсүз дейт. Жазык аткаруу деген сыяктуу эле сөз экен. Жазык дегенде мен түшүнөм. Менде эмне күнөө бар деген сөздү түшүнүп кетем. Менде эмне жазыгым бар деген сыяктуу. Окуйчу? Үнүн чыгарып. Мандыкер деп кимди айтабыз дейт. Уккансыңбы? Укпаппын. Мандыкер деп кимди айтабыз дейт. Мандыкер билбейт ким? Камесин. Вообще бир жолу. Так, мандыкер деп кимди айтабыз дейт. Мандыкер деп атайын жалдаган. Мисалы мурда көп болгон байлар колунда жок кембагал адамдарды мандыкер кылышкан. Азыркы убакта бизде Кыргызстанда мандыкерлер жок деп ойлойм. Казакстанда бул мандыкер абдан көп. Казакстан Республикасында мандыкер бул жалданып иштеген адамдар. Туура агай, чоң рахмат. Үлкөн деген сөз кандай маани билдирет? Үлкөн деген чоң. Азамат. Черин жазуу дегенди кандай түшүнөсүз? Черин экен. Өбөк деген сөз кандай маани билдирет? Өбөк. Өйдөдө жардам берет. Устукан деген эмне? Конокко тартылуучу этти устукан деп атайбыз. Черин жазуу дегенде кандай түшүнөсүң эми? Чер жазуу мындай. Негизи мен түшүнүгүм боюнча чер жазуу бул дем алууга окшош эле мындай. Дем алып, чер жазып отуралы деп көбүнчөсү мындай. Кыздар менен отурганда колдонобуз го, чер жазып келели деп. Ошол. Өбөк деген сөз кандай маани билдирет? Өбөк. Өбөк. Бул көбүнчө ошол баягы досторду эме алат го. Өйдөдө бир туугандарды, өйдөдө жөлөк, мындай. Как жаныңда дайыма жүргөн деген маанидеги. Ошол. Магдыра дегенди кандай түшүнөсүз? Магдыра. Түшүнбөйм. Магдыра деген уккан эмесмин, биринчи жолу болуп атат. Беделдүү дегенди кандай түшүнөсүң дейт. Беделдүү инсан адамдарга карата. Мына сөздү биринчи жолу угуп атам чындап. Мандыкер деп кимди айтабыз? Эме эмге кылган Далалат деген сөздүн мааниси кандай маани билдирет? Билбейт. Билбей калдым. Майли билбей калсаңыз чыгарбайбыз. Бир аракет кылып көрөсүз. Далалат сөзү кандай маанини билдирет? Көзүм жеткен үчүн же анын билими ошо ишке жеткендиги үчүн мен ага жооп беришине далалат кылдым деген сыяктуу аракет. Ошо сыяктуу болсо керек деп ойлойм.
Далалат сөз кандай маанини билдирет? Билбейм. Өбөк деген сөз кандай маанини билдирет? Мындай өбөк, жөлөк дейт го, таяныч, ушундай түшүндүм. Туура. Маалым болгондой, бүгүнкү сурамжылоо дал ушундай жыйынтыкты көрсөттү. Ооба достор, кыргыздын көөнө сөздөрүн күнүмдүк жашообузда кеңири колдонуу менен сөз байлыгыбызды кеңейтип, аны унутта калтырбай аздектеп жүрөлү. Антпесе башка тилдин сөздүгүн жаттаган сыяктуу жаттоого туура келет. Сиздер менен Мурас теле студиясынын Сиз билесизби рубрикасы жана мен Айданек Сагынбек кызы болдум. Кийинки берүүдөн жолугушканча